2 күндүк ушу Жалал Абад областына иш сапарымдын алкагында кече өзүңөр билесиңер, урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен былтыр темир жол куруу иштери башталган, капсула салынып, быйылкы күндү ошол темир жол салуу иштерине эң биринчи ирет биз энергетиктер электр энергия менен камсыз кылышыбыз керек. Ошону мен өткөн жумада Нарын областында ушундай көмөк чордондордун 3-өн ачтык. Анан биякта 4-күнчү көмөк чордонду ачып атабыз. 110-35 көк арт деп кече ачылышын жасадык. Бир 1993 жылы бизге ошол электр энергия карыздын эсебинен бизге ушул бала бакчаны акчасын төлөй албай алып өткөрүп берген да. Ошол Майлуу суу шаарындагы ушул бала бакчада биздин Майлуу суу ресинин мындайча айтканда кызматкерлери жайгашкан. Правительствонун указы боюнча бүт болгон мурдакы бала бакчалардын баарын кайра өткөрүп бергиле деген бизге тапшырма түшкөн. Ошонун алкагында биз бүгүнкү күндө ошол бала бакчаны Майлуу суу шаарына мэриясына өткөрүп берип, анан өзүбүз ушу Майлуу суу шаарынан ушул жерден 30 сотук жер бөлүп берди. Биз азыр өзүңөр көрүп атасыңар, энергетикада чоң реформа жүргөнгө байланыштуу ар бир жерде эски имараттарды жаңыртып, Кудай буйрса, бул жерде 24 миллионго акча каражат бөлүп берип, 300 квадраттык ошо Майлуу суу ресинин имаратын куруп атабыз да. Жалал Абад ПЭСинин жааматы менен жолугуп, ошол жерде көйгөйлүү маселелер, эң биринчи көйгөйлүү маселелер бул айлык маянасы болуп атат. Ал боюнча Кудай буйрса чечим кабыл алабыз. Андан тышкары өзүңөр билгендей, быйылкы жылы биз 500 миң счетчик пландаштырганбыз. Ошо боюнча отчетун алдык. Кудай буйрса өзүнүн нугунда жүрүп атат. Анан чоң 220 киловольттук подстанциялар бар эле. Ошол жерде кыш мезгилинде перегруз менен иштеген. Ошол жерде мисалы ошол эле узловой подстанциядан 250 мегавольт амперлик трансформатор, автотрансформатор алып, ал жерге коюп туруп, анан ал жерде чыккан 200 мегавольт амперлик автотрансформаторду ошол эле Төрөбаевага коюп атабыз. Былтыр перегруз менен иштеген 3 трансформатор бар. Азыр эми ошол Төрөбаева подстанциясын Дүйнөлүк банктын программасы боюнча 40 миллион доллар бөлүп берип атат. Ошонун алкагында Кудай буйрса Төрөбаева подстанциясын жаңылантабыз.